Жашоо ошол экен да ар кимисти ар букка, ар жолго салып коет экен. Оода. Анан кийин ошол жолдон чыгып, анан кийин бири-бириң менен көрүшүп, көңүл бөлүшүп турбасаң чыга албайт экенсиң эмесе. Оода. Анда эмес алдыда сөздү баштайлы. Баштайлы. Жер түгөнгөн кыйрыга жеткизе душман кууган эл, барс менен ойноп баласы булакты күзгү кылган эл, чыгышка сүйөп чыканак, батышка утун сунган эл. Барчылыкта көппөгөн, жокчулукта чөкпөгөн. Эйде. Маңдайлашып жоон алган, таңдайлашып доон алган, эч кимге тизе бөкпөгөн. Ак карасын турмуштун акылы менен өкчөгөн. Ак карлуу тоодо төрөлүп, киндигин кескен мус менен, улуу тоодо көгөрүп уялаш болгон куш менен, жер бети көрктү кумарлуу, жетегем кыргыз журт менен. Ак марал таптап уй кылган, ааламдын элин буй кылган, кулаалы таптап куш кылган, курама жыйып журт кылган, Айкөл Манастын урпагы амансыздарбы? Эй баракелде. Арыбаң сулуу акем. Эми эчкилүү тоонун этеги, эл акындардын мекени. Аталар аккан Алтайра агабыз кайдан жетели? Антсе дагы туугандар алардын биспис этеги. Ошондой улуу элдин улугун улутка тааныштырып кетели. Анда Гүлөстөн журтка таанылган, күкүктөй үнү жаңырган, күйүткө түшүп кээ бирде гүл какыде агурган, ыйлап түшпөй элге окшоп ырдап түшкөн карындан кадимки Улукбек агабыз жалпы журтка таанылган. Курманбек Жаныш Байыштан куул жутуп ырдаса, Улукко деп таанышкан, комузу үнү күүлөрү Тунукко деп таанышкан, Ордолуу Ошто жакында баш байгени багынткан. Кең таласта төрөлгөн, кенеде эле кезинен кетпес таңкка бөлөнгөн, ырчы улакта төрөлгөн, ымырка эле кезинен ырыспакка бөлөнгөн кадимки Улукбек Токтоолотун. Эй баракелде. Амансызбы? Аманчылык. Куш келиңиз. Рахмат, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшыбыз. Уйкашы менен айтыңыз, ушундай биздин шартыбыз. Бизго жакшыбыз. Арыбагыл агайын, амандашып алайын. Саламатсыңар багайын, саламдашып алайын. Жүлгөдөн чыгып кетпестен эски нукка салайын. Эл менен эл ирип үшүнтүп, эсендешип алайын. Алакан болду чабайын. Эми Улукбайкем, акыл эси, обону өнөрү да Тунук байкем. Балдарга жооп бериңиз, суроолорун угуп байкем. Эмесе чыгармачылыгыңыз туугалы, ата-эне, бир тууган, үй бүлөңүз жөнүндө жалпы элге уксак туура болот да, туурабы? Туура. Мен өзүм жергебишти сурасаң, жет атам өскөн таласым. Таластын ичинде районубуз Манасым. Анын ичинде акындар өскөн аралдан, кадимки аралдан 6 акын бирдей жаралган. 6 акындын атагы ааламга чейин таралган. Алп акын ушулар экен деп ар тараптан каралган. Алымкул менен эстебес, аларды эч ким экчебес. Андан кийин Анатай менен Замирбек ар дайым айтат ары кеп. Баракелде. Абдылда менен алы бар, Айдалыда жалы бар. Баракелде. Манасчыдан Асанкан айткан Манасты, андан кийин Манасчы болгон Саматпы айтып дайым жүрүшөт, атадан калган санатты. Ошолордон кийинки мен боломун байкасаң,
Atalardın jolunda jürem giyip bey kasam. Mane var bolаңыз. Qıran ağam özüңüzgө Kıdır ata kolum bersin. Özüңüz sanap ötkөн opol toğday atalardın Kudayım jolun bersin. Ay barakalla söz emes beken. Эми Улук байке ар качанда санатты сайрап жүргөн адамсыз, таңдайга кызыл тилдерди кайрап жүргөн адамсыз, атпай журтка ырыңызды арнап жүргөн адамсыз. Ар качан ушул улуу өнөрдө ачылды тоодой бактыңыз. Бирде акындыкты аркалап, бирде дастанчылыкты аркалап сиздин ачылды тоодой бактыңыз. Эми жеңилден суроо берейин кетпесин, сиз шаштыңыз. Ушул улуу өнөрдүн чыйырында жүрүп, эмнени жоготтуңуз, эмнени таптыңыз? Бул жакшы суроо экен. Сурооңо жооп улайын. Жоопту берсе экен тилге Кудайым. Бул маселе эми бир учурда жашоодонбу же чөйрөмдөнбү бир аябай кыйналган кезде жазган ырым бар эле. Бул канча бир Каш менен айтыңыз шар эле. Şartı түшүнбөй атасызбы дагы. 5 жылдан ашык убакыт өтүп кетиптир. Андан бери 2023-ке жетиптир. Анан Анда нетиптер? ошол ырдан аткарып берейин. Ушул не жоготуп, не таптым деген темада. Ey barakalla. Анда ошолорду окуп бер ага. Визуал дем ала. Өнөр деген бул өзү таттуу экен. Эшик ачпай кээ бир жанга катуу экен. Өнөр деген көлдөн терең толкун уруп, өнөр деген бийик даван ашуу экен. Ey bale. Өнөр издеп сапар алдым карыш менен. Өнөр үчүн кээ жакындар алыс менен. Өнөр менен чогуу кайнап бир казанда өзүмө жакын күттүм алыс жерден. Ey barakalla. Bale. Айбали. Бул ырдын чыгышы кээ бир жаш кезиңден чогуу жүрүп дос болгон жаны андан кийин өнөрдү улап сен башка жакта кетесиң, биз менен чогуу жүрбөйсүң деп кош болгон достор бар эле. Ошолордон айрылдым. Ошол кезде кайгырдым. Бирок андан кийин ошого улай эле өнөрдүн арты менен канча жакшы адамдар менен дос болдум. Ошол бир кезде тентек бала элем, азыр жоош болдум. Özün emez, özgölördü şatkılar, önörlüğüde özü bilmez, bak duvarday ustatыбыз Elmirbek İmanaliyev. Эми Улук байке эл үчүн далай кызмат аткарып жүргөн чагыңыз, дастанчыларды үстүнөн карап азыр башкарып жүргөн чагыңыз, обончулук жаатына дагы сөзүндө өзүңүз жазып, обондо өзүңүз чыгарып, ал жагына да чап салып жүргөн маалыңыз. Эми Элмирбегиңиз иңистүүңүз, ошол обондоруңуздан бирдир да берсеңиз, элге де жагар мунубуз. Ey barakalla. Айбали. Мындан бир топ убакыт мурун бир жаш кызды сүйүп калып, көңүлүмө түйүп калып, жаш сулуу деп ыр жазгам. Күйүп жанып. Kuyup canım. Жанар тоодой жалын чырмап кусалыкта жүрөгүм, жанар тоодой жарыл албай жүрөмүн, жаз гүлүндөй жаңачылган жаш сулуу жан дилимден, жаным калбай сүйөмүн деп ыр жазгам. Ey bale. Андан аны сүйүп жүрүп, андан кийин андан да сулуу кызды көрүп калдым. Ага да көңүл бөлүп калдым. Анан сулуудан сулуу деген ыр Periştem de жараттым. tövüp kaldım. Анан ошол сулуудан сулуу деген чыгармамды аткарып берейин. Ey barakalla, jakşı bolat. Анда ошол темага келейин. Andan başka ne deyin? Айбали.
Akıldan sulu perişten, suru al meni geyişten. Su sonundu kandırıcı suyu degen denizden. Görünbey kalsan biraz gay göçölörden sen izden. Görünbey kalsan biraz gay göçölörden sen izden. Eyvallah. Akılından ayırat ay çağılgan camalın. Güç kuvvattan ayırat gün çağılgan tamağın. Külgönün şıngırcağındu külgüsündey ballanın. Erçi bürü bartıngan ezilip büttü tammanın. Jorgolu bürü bartıngan oy durdu joldu tammanın. Жылғаға çıqqan narçanın жыпары сенсиң сулуу кыз. Көл бойуң бір келтирген гүлзары сенсиң сулуу кыз. Айтылып бүтпөз ак сүйүү мұңзарым сенсиң сулуу кыз. Балкытар жанды бакыткан ырларым сенсиң сулуу кыз. Балкытар жанды бакыткан ырларым сенсиң сулуу кыз. Күн десем күндөн жылуусуң, гүл десем гүлдөн сулуусуң. Ay desem aydan жылуусуң, айнектей жаркып сулуусуң. Aşıkım sensiz görgön gün, azabı öttü kurrusun. Aşıkım sensiz yürgön gün, oy azabı öttü kurrusun. Hey, oğlum hey. Sağınsam izlep uçkanda, kanatım var sulu kız. Tapmasam yaşlı tөгүчү, adatım var sulu kız. Kırgızga senin kırgılar, sanatım var sulu kız. Kılımga senin kırgılar, oy sanatım var sulu kız. Ak yüzün appa kalmaday, aya bışkan yüzünde. Batkan gündün kızılı, albırgan senin yüzünde. Kolun jeter bir günde, koroda sendey yüzünde. Mas bolur günün bar çıgar, yüzümdün tatkan yüzünde. Mas bolur günün bar çıgar, oy yüzümdün tatkan yüzünde. Kıynaldım sagay, jet albay. Kıynaldım aylam hiç kalbay. Kızargan gündey jaşındın, kıynalgaным es kalbay. Taң bolup kayra kellettep, kütömün seni hiç talbay. Kütömün seni hiç talbay. Kütö berim margaçan, talgı çaktı güç kalbay. Kütö berim margaçan, talgı çaktı güç kalbay. Talgı çaktı güç kalbay. Ey barakelde. Bay Çıgarmачылык деген бул чынында оор нерсе экен. Сиз жаштарга суктанып деп атканда жараткан Аллах Теңирим жеңеме сабыр берсе. Şu Baykavist'in ушундай өнөрүн биз дагы бекемдейли. Улукбек Baykavist арбак чечендейли. Ушу сиз сүйгөн сулуулар Кудай буйруса токтогул сүйгөн 9 кыз деген сыяктуу тарыхта калса экен дейли. Келди. Эми Улукбайке сөздү айтсак, тандай сиздин да ырларыңыз жаркып турган күндөй, айдай, таңдай. Курманбек, Жанышбайыш, Эртөштүк баарын ырдап келесиз. Эскиликтен артта калбай. Ушул бир суроо азыркы коомдун дастанга мамилеси кандай? Азыркы коомдун дастанчылыкка мамилеси жакшы. Бир учурда дастан угуучу калбай калды деп жүргөн да. Дастан угуучусу эмес, дастан аткаруучу калбай калган да. Анда калайык баткан арманга. Анан
Жақын арадан бери ушул 5 жыл болду. 5 жылдан бери дастан аткарып YouTube'га жүктөгөндөн бери угуучулар аябай көп. Алардын комментарийлерин окуп алып, менин да көңүлүм төп. Дастандарды колдон келишинче азыр аткарып жатам. Колдон келишинче баштан аяк. Өнөрүм турганда эмне кылам аяп. Анда Темирбекти улайлы, сизден ушуга койругулаш эле бир соолду сурайлы. Улук аке, өзүңүз дастанчысыз, такшалган, дастандын көбүн аткарган. Бизде жоодары Бешим, Мендирман, кыскасы 40тан ашуун дастан бар. Бирок аларды жандар аздай аткарган. 10 чактысын аткарып, 30дайы өлүү бойдон жатат, ага жандар аздай баш салган. Аларга салынып саресеп, ошол дастандарды тирилтүүгө болууда кандай аракет? Бали жакшы болду. Жолордун асты суроо болду. Буга чейин такыр аткарылбаган Эрешим дастанын аткардым. Эрешим дастаны бул Тоолок Молдо атабыздын вариантында болду. Андан кийинкиси Эр табылды дастаны. Муну 1 сааттан ашык аткардым. Бул кадимки Тыныбек Манасчынын баласы Шайыр Актандын вариантында болду. Андан кийинкиси кадимки акындардын, дастанчылардын жолун улай Курманбек эпосун Калык Акиевдин вариантындагы эпосун ошол Калык Акиевдин сюжети боюнча өзүмдүн вариантымды жараттым. Аны колдон келишинче ар бир жакка тараттым. Калайык журтка тараттым. Анан кийин ошо менен ал өзүмдүн вариантым болду. 1700 ырсаптан турду. Аткарып запись кылганда 1 саат 21 мүнөт болду. Анан кийин ага кээ бирлердин купулу толду, кээ бирлер нааразы болду. Эмнеге нааразы болду? Нааразы болгон себеби Айтышты эмне деген ойду? Сен мурдагы акындардан ашып кетипсиңби? Алардын неге өзүңдүн вариантыңды жаратасың, ошолордукуна айта бербейсиңби? Же алардан акылдуу болуп кеттиңби? Калык Акиевдин вариантындагы Курманбек Жакпаев ошону аткарып жүрө бербейсиңби деген ойлор болду. Мындай ойлор аябай көп болду да. Өзүнүн вариантын жазып жүргөндөр катар. Анан ошо менен кээ бирлер түшүнбөйт экен. Аларга айтабыз: "Ай, өзүнүн вариантын бир эле вариантты айта берсе, Сагынбай өзүнүн вариантында айтмак эмес. Саякбай өзүнүн вариантында айтмак эмес. Тыныбек чоңдулар өзүнүн вариантында манасты айтмак эмес. Анда бир эле болмок. Ушул варианттар менен элге таралат, жарыяланат десек" деп анан кийин Алар түшүнбөй койду. Десең ошондо деле бир көңүлүнүн бир четинде сен жактырбаган нерсеси бар да. Анан ошентип аны Илимдер Академиясына тапшырып койгон. Былтыр 2022 жылы 6 июнда. Анан ошо менен өткөндө чалып куттукташты. Ушул кенже эпостордун жыйнагы энциклопедия 7 томдук болуп чыгыптыр. Анын биринчи томдугуна менин дастанчылык жолум, өмүр баяным, аткарган репертуарларым кириптир. Бул кубантып атат. Эми буйруса менин вариантымдагы Курманбек эпосу азыр изилденүүдө. Буйруса изилденип бүтсө, вариантпы же вариацабы деген иште изилденип атат. Ошол толук иштелип изилденип бүтсө, китепке чыгып калат деген үмүттөмүн. Ага атагың турат, таш жарып, анда бир алт дүйнөгө баш багып, өздүк вариантыңыздан да өлкөмө бергиз. Аткар. Баракелде. Жана айтып кеттиңиз го, каршы болуп атат деп, бирөөлөр ар нерсени сүйлөп жатат деп. Ташкында агам алыска, таланттуулардан калышпа. Азырда залкармын деген кумдан көп, бирок замандар берет калыспа. Баракелде. Андыктан агам аткарып Негизи Жарап күкүктөп
көкөктөп тагдыр толкуну көчтүүнүн чайкайт кайыгын Eyvallah. тоодон тозот койсо да токтотпойт дайрагымын. Баракелде. Арманыңызды токтотпой, башкаларга окшошпой өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды өстүрө бериңиз. Яны элдин жүрөгүнө жеткире бериңиз. Салттан кетпейинчи ырактап айткан тилегиңе рахмат. Эмесе Курманбек эпосунан аткарып берейин. Атасы Тейитбек ат бербей каргагандан кийин баласы Курманбекке кара дубасын каргышын арнагандан кийин кырк жигити кайтып барат. Тейитбектин ат бербей кайта каргаганын айтып барат. Мына ошондо Курманбек катуу кайгырат. Ошол түнү жатып калат. Түшүндө жаман түш көрөт, түшүндө мүшкүл иш көрөт. Жүрөгүнө сайылган найза үңдөнгөн шиш көрөт. Чоочу ойгонуп каншайды ойготуп түшүн айтып жооруп жакшылыкка деп жоорутуп турган кезде Ак сарайдын сыртынан аттардын дүбүртүү кишилердин кыйкырыгы чыгып калат. Мына ошондо мунарасына чыгып барып караса Калмактын Дөлөнханы баштаган 6000 аскери 6 курчап алыптыр. Муну көргөндө Курманбек 40 жигитине кабар салат. Душмандар басып калыптыр чогуу бара алды. Мына ошондо 40 жигит ичинен ырбы-дырбы болушуп Курманбек тел тораты жок, бул өлүп калары же тирүү калары белгисиз. Биз буну менен чогуу барсак кырылып калабыз. Андан көрө мындан кетели да атасы Тейитханга өтүп алалы, ошентип жан сактай берели деп жооп дагы айтпайт, чогуу душманга да барбайт. Мына ошондо чай кайнамга капкабозунда күтүп 40 жигиттин арамдык кылганын, өзү менен барбаганын туюп, тел тораттын жогунан, ичи жалын чогунан жанагы кой күрөң деген бышты чыкма атты минип аттанат. Ал кой күрөң аманчылык болуп, каруу күчүнө толгон кезде, кадимкидей 10 азый, 6 азый болгон кезде тел тородой тулпарат болор эле дейт да. Ошол бышты чыкма кезинде өзүнүн жаштыгы менен Курманбекти өзү дагы кошо аксатып коет. Мына ошондо 6000 аскерге капкабоозун аштырып жалгыз чыгып турган. Баракелде. Асманда учкан куштан бар, 6000 келген душман бар. Асаба жайып кол келсе, аралап толун дускан бар. Жерден учкан куштан бар, 7000 келген душман бар. Жер титирер кол келсе, жеке толун дускан бар. 6 катар курчаптыр, ак коргонду душмандар. Муну көргөндө муңайым жүзүн нур чалып, алтын саптуу кылычын алып батыр белге курчалып, айгышкан жогосун учуп ак найзадай курчалып, актанга жакын калганда аткан октой зуулдап, Курманбек чыкты үн салып, колтукту берип түйүлүп, коёндой болуп жүгүрүп, кой күрөң барат күч алып, Курманбек батыр чыкты деп коюндап качты бүт таанып. Качкан жуунун артынан карышкырдай кирдемби, илбесинди көргөндө ит элгидей тийдемби, жонун салып качкандын жолду калды тарптары, артын салып качкандын ар жерде калды баштары, даалысын салып качкандын далдайып жатат тарптары, дардайып кулап өлүдү, дарманы жок карттары, бүркүттү көргөн коюндой дүрбөп качат жаштары, араңдана зорго кутулат, ой аргымак болсо аттары. Мен батырмын дегендин Курманбек алды баштарын, каны менен кошулду багызды көздөн жаштарын, алдындагы кой күрөң кумгулат баскан таштарын, жайып учуп канатын, карматып бүлүк адатын, үстүндөгү Курманбек ыраазы болуп
қалмаққа салған бүлікке демingen жанбай жүгірсең салбайсың деп үйітке сайып етіп баратат сансыз келген душмандың ой түгетсем деген үмітті құйындаған қалмақтың қаны судай ағылды құтқара көр бізді деп құдайына жалынды Құрманбектің найзасы құтқарбастан қаншаның қырарқаға малынды қылғылдап ағып қызыл қан қылычы қия чабылды қиратам деп келгендін ал қияматы табылды Баракелді. аралашып ұрышып ат үстінде қуышып түшкө чейін жүріп түр түшіп найза сұнышып биріндетті қалмақты білгенінде құрытып бір уақта Құрманбек қачқанына жет албай қанын төгіп кет албай алдындағы атының арышы біраз бұзылды арба құрған қой күрең бар қайратың ұшылды ес алдырып алайын қолдың кекіл ұшырды деп ушентіп Құрманбек атынан түшіп алғаны басмайылын бошотып бастырып біраз қалғаны аталаштың жоғынан ой арбыдың емін арманы атым баспай таллада азапты қалдым санада 40 жігіт келіп дем бербей қыржынжан қалды баляда құсырыныр құрғыр қарам қалдыңар шықпай қалада атым баспай қалғаным биліп келсең емінде 6000 қалмақ дұшманды сүріп берсең емінде келген жоны сүрішіп үміт берсең емінде сұлтаныңды сұмсайтпай күлік берсең емінде жоқ дегенде біресі айып менден кетті деп аталып келер болсочу кешіктірбей жаныма баталып келер болсочу қақшанғанын басылып ойқарып көңіл толсочу жо болсо чогуу барабыз до болсо чогуу калабыз деген антың бар елде денең суғырғыр қарам қандай күнді қалсақ та жаныңдан кетпейбіз деген 40 адам қинап барат жанымдың ой қырқыңар салған 40 жарам деп ушентип Құрманбек деминен таяп тұрғанда Қандөлін атты таныды анықтап көңіл бұрғанда Қандөлін қату сүйінді Құрманды чаламын деп Құрманға Құрманбектің ингені тел тұрат емес тұрбайды аты баспай далдырап тарды жүрет мұң қайғы ат бербестен атасы ажалға туған тұрбайды атасынан артықша 40 жігіт салды шум қайғы бірігіп қармап алалы бізді қырған шумпайды тел жабылғын барыңар кетірбейлі мұндайды деп ушентип Қандөлін аскерін жиып ал демек азып тозып қиналған қолынан есеп ал демек 6000 келген сарбаздың 4000 елде қалыптыр 2000 Құрманбек ергеп қырып сайыптыр көк жал елем дегенін көпір қылып салыптыр башын кесіп ырғытып ал қызылғанын жайыптыр төреден бұйрық алышып 4000 аскер қаппады Керүлөй орду қылсақ деп жебесін мелжеп атпады қатарлап найза қармашып қатарын бұзып ашпады қыранынан дұшмандың Құрманбек қорқып шашпады ой қой күреңдің жалынан қорқырата бір жыттап олырудың таптады қой күреңдің бағына Құрманбек жанын байлап таштады жалғыздығын ойланды ал жалынды көзін жаштады ерге минип секирип бердиктин эми баштады тураң албай ойлонуп тулгасын кийип оңдонуп туура кармап найзасын туйгун куштай кондонуп ат ойнотуп ойлонуп ак зотун кийип оңдонуп ак найзасын кулгалып аш жол борстой комдонуп
қалмақтың қаны дөлленді, қаңтарсам деген ой болды. Қамшының ұрып бүрімді, қачырып келді қайрадан. Құрманбеке кез келді, қара қалмақ жайнаған. Қармады қайтаң адаты, қарсы шыққан дұшмандың жүрегін жарып жайлаған. Күнеки ташылғыча күлігі барып талбаған. Күн қылайы боғынды, дүліктің күші қалбаған. Күйсінен жанып қойылың, құтылы қачқан арадан. Ел тұрат түшігесіне, телегеyi тарыды. Тең болың албай дұшманға, телмейді бүрің арыды. Ой тел тұры болса құлбазыр, кірбейт белем алыма. Құдүйненің азабын көрсетпейт белем барына. Көрдің да суыру алучу, көркімді тұлпар тел тұры. Бөкірігі бар қардай, бөкілі жібекең сору. Көздей көрген ателің, ой көңілімді сен тору. Кышты шықма қой көрдің, басалбай жүрет бышылдап. Теміне беріп Құрманбек, демігіп жүрет қышылдап. Барын қарап қан дөлін, байқап жүрет ұшылтап. Бастырып келі вақырын, Құрманбекеге айтты. Құтырған батырғандайсың, құратамын деп айтты. Саныңа қазып қақтырды, бұратамын деп айтты. Бұлчың етің бір жалап, құратамын деп айтты. Жалғыз шарба, жалғыз балаң өлтіріп, сулатамын деп айтты. Жаңы шарғалаңды, құлатамын деп айтты. Сұлтан башын қорғылып, ой құратамын деп айтты. Құрманбек ұғып бұл сөзді, құжыры кетті құрышып. Алжыған қанды ақыры, аламын деп ұрышып. Арбақ құдай қолды деп, Құрманбек батыр бақырды. Чымырқанып найзалып, чымыр көйін қачырды. Соңғы демін бек жиып, қамшыға күрің açıldı. Жарай ұшып жетерді, жарасайып жетерді. Жар ұрынды алдынан, жар жеті тайғақ бетеге. Жал құйрығы дирілдеп, жардан қарғи бергенде. Жерге тұяқ тигенде, тек тұрарға қуат жоқ. Қой күрің түшті бұрадып, үстінде Құрманбек жығылды бошы сұнданып. Топырақ болып нұр жүзің, ай томсыр түшті құларып. Бұны көрген қан бөлін, Құдайым шындап берді деп, самағаным келді деп, бақырып найза сұндырды. Мұны жөнді қарасам, сыр найзасын сұндырды. Түйіліп тұлпар зырқырап, танудың бұсы шырқырап. Құрманбекке жетіптір, жаңыдан тұрған батырға, найзасын қадап кетіптір. Қадалған найза батырдың чарайнасын ешіптір. Çalqasından құлаты, қатудың құшы тешіптір. Баракелді. Құлақтай болған ағауыз сарыдан чапан киінген, сары құнандығы білінген, қарағы қыр қалпақ киінген, қара құнандығы білінген. Дастаныңызға өнеріңізге башиып тазим қылам бүгін мен. Баракелді. Шындай вариант жаратқан сіздің де жақшың екен. Адатыңыз тағы да көйлене берсін, қанатыңыз Құдай бұйырса жана Шакем айтқан 40 дастанға 40 вариант жаратыңыз. Бар болыңыз, Сұлу Акем, бар болыңыз. Далай тұрыштық беріп топонға, жиреңіз далай боронды, жиреңіз далай дайраны. Сізді қысқасын сөзін айтқанда қолдап жүрсін өзіңді Құрманбек атам арбаға. Эми Улықбайке, халық ұлатасы айтқандай, сүйі деген сүйі емес бетіңден, сүйі деген сүзі өту деңізден дегендей. Сүйден адам тазарат, сүйден адам жашарат. Ақ сүйі, ару, ақ сүйі, ар гөніңді болса армаңның алардың барын басалат. Ойлорды іштен шывырап, оозу мұрдың қывырап, ақындар қалат ырызазып келгенде башқа махаббат дегендей. Сүйірларыңыздан ырдап бербейсіз бе? Поэзияңыздан болса, ырдарыңыздан болса оқып беріңіз.
Мен кийин жазган чыгармалардан анан Элмир устат бар кезде сындатып алган чыгармалардан азыр окуп берейин. Келиңиз. Сүйүү темасында, Сүйүү темасында. Арзыш кыла сүйгүлө, улан кыла, ак сүйүүсүз жүргөндөн уял кыла дейт. Алдыңда тосуп турган дубалды да айландырат ак сүйүү урандыга дейт. Жанарым деп ат коюпмун. Ошол чыгармадан аткарып берейин. Бермет көздү жалжылдаган жанарым, бет келгенде жалын отто каламын, чын сырыңды сен да мага билдирчи, чебеленип чыдай албай барамын. Эйбеле. Толгон айдай чачкан нуруң чачырап, мээримиңе гүлзарларым ачылат, сүйүү деген дүйнө ичинде жетиммин, суранамын, алчы мени асырап. Арпалардын кылканындай кирпигиң, ашыгым сен, аруу таза бир пирим, алма болсоң берер элем баарысын, даамыңыздан татыш үчүн бир тилим. Алма болсоң берер элем баарысын, даамыңыздан татыш үчүн бир тилим. Дагы. Ар бир сөз, ар бир ой нугу менен болсун, анда бул поэзияңыз эгер болсо жуу менен болсун. Сен жок кезде деген чыгарма ошол 2019-жылдары жаралган. Сен жок кезде кубана албайм, күлө албайм. Сен жок кезде өнө албайм, бүрө албайм. Ачкалыкка чыдап көп күн жүрсөм да, сени көрбөй 4 мүнөттө жүрө албайм. Сен жок кезде ыр жазбаган баракмын. Сен жок кезде чөлдө жалгыз даракмын. Сенсиздеги элестетпейм жашоомду. Сен болбосоң көлгө чөккөн калакмын. Сен бар кезде көк асмандай мейкинмин. Сен бар кезде ак шуңкардай эркинмин. Сен жок кезде тарып кетип чөйчөктөй. Сен бар кезде сыңарымын мейкинде. Улукбай экебиздин булурлары калп эмес чын экен. Ыстар менен сүйлөшкөндө жөнөтө тургандар экен. Эми Улукбай эке ушул ар өнөрдүн арабасын Дагы бар го, Дагы жаңы бар го. арабасында дагы угалы. Улукбай экендер окуй турган убагы, ар сапты окуй турган убагы. Биз дагы анда кийинки суроону бербей ыргып сабыр туралы. Окуңуз элдин кумары кансын, элмиш кыздарга жазганга кичине запас топтоп алсын. Анда дагы бир Элмир устатка сындаткан бир ырым бар эле. Көзүң жанган көк асмандын чырагы, күлкүң сонун ала тоонун улары, ак жүзүңдү көргөн кезде кумарым, ачка жүрүп таткан нандын кумары. Каректериң кара тоонун чырагы, каткырыгың каректериң кара түндүн чырагы, каткырыгың кара тоонун улары, кабагыңды көргөн кезде кыялым, карын ачта таткан майдын кумары. Бою узун, бели ичке соорулуу, бой жеткенсиң, көп баспаган корулуу, көркөмүңдү көксөй берип көрсөм деп, көп учурда боло жаздайм оорулуу. Эми мындай кылбайлыбы, алга карай жылбайлыбы, эфирдин шартын билесиз, элге суроо сунбайлыбы, Улукбай экеге белегибиз бар, анын да ырымын кылбайлыбы, анан аягында Улукбай экенин бир чектөөсүз манас айттырып, ошо менен эфирди жаап турбайлыбы. Негизи айтылган кебиң шар эле. Негизи улук акебиз, улук акемде ар кандай ар кыл өнөр бар эле. Мындай айтканда төбөрөгү төп жорго дейт. Улук акем окуяга да бай эле. Бир окуясы бар эле. Еп болсо, ушул жерде еп болсо айта кетиңиз. Окуяны жакшы. Төрүңөргө келген менин багым бар. Төккөндөн да башка да жагы бар. Анда эмесе Элмир устаттан уккан Алымкул Үсөнбаев атабыз менен
кадимки Куудул Шаршендин окуясын айтып берейин. Элмир устат айтат. Алымкул болуп турган кези дейт. Кай жерге барса дагы сый сыпа баарысы урмат кылып, Алымкул келди деп, Алымкул төкмө деп сыйлап, анан кийин жокчулукту көрбөй жалаң бардары жашоодо жашады дейт. Анан кадимки Шаршен атабыз андай эмес эле дейт. Анан кийин ушул Шаршен атабыз Алымкулду конокко чакырайын, конок кылайын деп атайын өзү жашаган үйгө чакырат. Ал үйү 2-3 бөлмөлүү экен, катар эшик менен кирет экен, бир комнатадан аркы комнатага. Анан кийин ал төркү бөлмөсүн неме менен шырдак менен жаап атайын бекитип коет экен. Алымкул кемпири менен келет экен. Анан кийин ошо келсе кара жарма дейт. Дасторкондо эч нерсе жок дейт. Каткан нан дейт. Наны дагы аябай аз дейт. Анан кийин кара жармасы эми катыгы жок, айраны жок. Жөн эле аны дагы суусун аябай көп кылып, суюк тундурмасын. Анан кийин аны айландырып олтурат дейт жармасын. Анан алыке келиңиз, кош келиңиз. Ушу сизди көптөн бери сыйлайын деп жүрөт элем, бирок эми жашоо ар кандай экен, бизде жокчулук, сизде токчулук. Эми аны түшүнөсүз деп анан кийин жанагы жармасынан улам ысытып, улам берип коет дейт. Алымкул сыр билгиспей сыпайы жүргөн киши эле дейт. Өзү дагы акырын урттап коюп, бир жарым сааттан кийин чыдабай кетип, анан кийин кой Шаршен, рахмат сыйыңа, көрдүк, бир жерге барат элем, жолугушуулар бар эле деп калды дейт. Анан кое туруңуз десе болбойт дейт. Дагы ичпейсизби жармадан деп коет. Анан кийин болду ушу тойдум, рахмат деп анан кемпирин эшитип кетейин деп атканда. Алке биздин үйдүн салты бар өзүнчө. Бул эшиктен кирип, тиги эшиктен чыгат. Ошол жакка кириңиз дейт. Анан жанагы шырдагын алып коюп, жанагы эшиктен киргизсе, ал жакта кичинекей неме үстөлү бар экен. Анын үстү жайнаган мөмө жемиш. Бир козунун жарты этин алып, аны бышырып коюптур дейт. Анан Алымкул аны көрүп алып аябай күлгөн экен. Шаршен, сенин ушул тамашаларың чеги жок. Ушундай да болот десе, Алыке, сиз канчадан бери мына жокчулукту көргөн жоксуз. Ушундай да жашоо бар. Ушуну унутпаңыз деп. Жашоодо аркыл сенек бар, эбепке байке себеп бар. Бизде жарма жок, бирок сизге бере турган белек бар. Мына биздин белегибиз. Ушуну аста болсо көптөй көрүп алып коюңуз. Рахмат. Акырын бекитип салып коюңуз. Ыраазычылык билдирем. Eyvallah, бар болуңуз. Китепке эмне жетсин? Улуга акеге мен дагы бир суроо берип калайын. Ушу сиз дастанчылык, оончулук тармагын беттеп кеттиңиз. Анда-санда жорголотуп, калем алып, поэзиянын адыр дөңүн тепсеп кеттиңиз. Анан сиз кадимки эле Актаңдай акындардын катарында баратсыз эле, айчтан эмне четтеп кеттиңиз. Ушу ыры менен жооп бериңизчи. Ушу жерден бир шартка түшүңүзчү. Ошол. Биягы кыйын болгон турат. Кем гомдонуп калды, узакка чабатко. Эдем далкалар адат бар. Агайын туган элге мен айтайын ырдап термеде. Атайын журтуга аласаң алакындың айтып бербеген. Эйде. Geçen 6 жыл мурун айтышып чогуу жүрдүк эле сен менен.
Ошол кезде тулпар баштанып, Улукбек көп эле жем жеген. Жем жегенден кийин бул ал бутка түшөрүн такыр билбеген. Бутуна жемин түшүрүп, ал ишти койгон жокпуз, бирок бүтүрүп. Азыр ушинтип ырдап жүрөбүз актаңдай акындардын тобунда. Айта турган негизиң аруак, ойлорум бар оюмда, ак комуз бар колумда. Чоң сахнада төкпөгөн менен бул кезде ырдап коем, анда санда кыңылдап чакырган ар бир тоюнда. Ал эми төкмөлүктү мен бул күндөрү эпосторго колдоном. Ушул келген дүйнөдө мен болсом дейм шаң салган. Оёндордун тарыхын ойготуп кайра жан салган. Ошол жерден бир уруксат алайын. Бир кара сөз менен бир окуяны айтып бере салайын. Азыр Улукбай ырдап атпайбы? Шакем менен 7 жыл мурда дедиби? 6 жыл мурда экөөбүз айтышып жүрдүк эле. Анан бизде көрүүчүлөргө айта кетели, баарыңыздар билесиздер, ушул жерде устатым Элмирбек Иманалиев өзү баш болуп 10 күндүк деген сабагыбыз бар. Дагы деле уланып, Кудайга шүгүр, азыр жаштар, артыбызда жаштар келип, катарыбыз толукталып келатат. Ошондо биздин бир акын эжекебиз бар, эми атын айтпай эле коелу, уялып жүрбөсүн. Анан устатым отурат, баары отурат. Анан Улукбай менен жуп болуп экөө тиги эркин айтышка чыгып калды да. Анан тиги эже эми аял киши да. 40-45 тегерегинде эжекебиз. Анан Улукбай экөө чыгып анан тиги жырдады Улукбай келип десе, Улукбай колуңуз черип келип туруп, жаныңа жакындайын, ыремчегин сайын деп туруп оор дести. Ошондой бир кызык окуялар болот да. Негизи жакшы акындан ошо 2 сап болсо дагы сөздөрү калып кетет эл оозунда. Анын аркасында инилери тири караак болсо унуттурбай алып кетет. Эмесе шартыбызга ылайык, шарт эле суроо кылалык. Элге айтып туралык. Элим жатса камалы, калкым жатса камалып, казынам жатса таланып, эмине келдим дүйнөгө энеден эркек жаралып деп, кайсыл эпосто айтылган, кайсыл баатыр камтылган, ошону таап жазыңыздар же алгачкы болуп байланышыңыздар. Айтөбүр, ушундай суроону тапкандарга, жообун алгачкы айткандарга бизде эмне бар эле Шаке? Белек бар. Демек таба турган элбизде себеп бар. Келиңиз Улукбайке, келиңиз. Төрүбүздө туугандар, бүгүн Улук Токтогулот уулундай чебер бар. Анын дагы даярдыгы белем бар. Эми эфирдин шарты азыр Манастын алдында бизде эстафета деген бар. Аны да биздин шарттууга кетиңиз. Манас айтаардын алдында бир эстафетаны кимге сунасыз? Жөн кетпей эстафетаны да суна кетиңиз. Кимге тапшырсам болот? Бактияр кызы Нурайым ошонун ушул төрдөн ырларынан угайын. Нурай эже уктуңуз да, кулагыңызга туттуңуз да. Эмесе эркин микрофон берели, андан башка не дейли? Анан Манасты угабыз, анан ордубуздан турабыз дагы эфир жыйынтыктап бата кылабыз. Илгери бир акын атабыз ырдаган экен. Акындын бар болсо ааламдын жарык нурун айт. Алты сап менен токтобой алттарын төккөн ырын айт. Атактуу жер таластайт, атадан калган санаттайт. Бабанын жолун улантып, башканы коюп манастайт.
айта албасаң эгерде акындык сага жарашпайт деген экен. Баракелде өзүңүз да мынакей ар өнөрүнүн арабасын тартып жүрөсүз. Калк алдында шаңшып жүрөсүз, каймаган сөздүн калтып жүрөсүз. Башканы коюп манастайт деген сөздү ураан кылып, муруттарын шыйып айтып, эр өлүгү зоо болду, азууларын аркайтып, ат өлүгү тоо болду деп чоң казаттын баянын айтып жүрөсүз. Анда ошо чоң казаттан эле баштаңыз эми. Өзүмдүн сөзүм кое туруп, ушул бабалардан калган сөз, баасы күчтүү балбан сөз деп ушул Манас баянынан айтып берейин. Анын ичинде чоң казаттан үзүндү. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча. Кече кандуу согуш башталган, кандын жыты баш жарган, чатактуу согуш башталган, чаңдын жыты баш жарган, чоктуу Кытай журттарын чоң калчак оңру башкарган. Мына ошондо азууларын аркайтып, ат өлүгү тоо болду, муруттарын шыйып айтып, эр өлүгү боо болду. Алакандай кыргызга алп дайра Кытай жоо болду. Мына ошондо карасаң, ошол учурларда Кыра Манас кайгырган, сыргагынан айрылган. Айкөлүң Манас кайгырган, ак балданын чубагынан айрылган. Башы ооруп кайгырган, баатырлардан айрылган. Атаңдын көрү дүнүйө мына ошондо жалгыз калган. Мына ошондо жалгыз калып, эмне кылаарын биле албай, ичи жалын, сырты чок болуп, ичи чок, сырты жалын болуп, өзүнөн башка баатырларга ишене албай, ишенген менен мурдагыдай деми жок, сөзү өтөр, Алмамбеттей шериги жок, башкалары качып кетет же башка кылат деп же болбосо ушул Кытайдын колуна түшүп өлүп калат деп күйүткө түшүп турат. Мына ошондо карасаң, атаңдын көрү дүнүйө мунарыкта бурчтанган, булуң болуп бурчтанган, буйруксуз кара Кытайдын бурчун көрүп ал деми кумурскадай кайнаган журтун көрүп. Атаңдын көрү дүнүйө мына ошондо караса, чынчыгандын шыпшайдар чыммактанып калыптыр. 8-9 төрөсү аңгемени салыптыр. Беринин калча шыпшайдар бектерин жыйып алыптыр. Мына ошондо карасаң, чыммактанып алыптыр. Кара сууда кеме жок, капаланба Кытайлар. Кара башым турганда каптап келген бурутта, каш кайтарар неме жок. Атышып кыргын болгондо Алмамбетти аңтардым, ак балтанын чубагын, аңылдаган чунагын, булган кайдан каңтардым. Чындап жиним келгенде болоттон согуп ок кылдым. Кара калпак кыргагын, кабыламана сыргагын, бул Кытайдан жок кылдым. Карыман алганда камманасын 40 чоро, 12син жайладым. Тирүү жүргөн буруттун тилегин ментип куруттум. Өлбөй турган арсыз жан, өлбөймүн деп жутунат. Жаралуу болгон Манастын атын атып таштадым. Эмин өзү кайда качып кутулат. Деп ошентип шыпшайдар калмактардын карарак, кадимки көкөр менен бир арак, көтөрүшүп ичишип, көмкөрүшүп жутушуп, колдон кылган бурканын айдарын такыр талаага аса байлап салыптыр. Колдон кылган Кудайга жалпысы тоо кылып калыптыр. Жойкара менен шыпшайдар, шуйкучу менен көрөгөч, канжар кол менен уганак, жел жетпес менен боз керитик. Санасаң эсеби болгон 8 так, элене сүйлөп быжылдап катар туруп алып туралы экенин Коңурбай ал адамдан аяр ушундай. Алардан бөлүнүп туруп алыптыр. Тегиз турган 8-ин Кабылан Манас Баатырдын 8ден көзү чалыптыр. Жасаган Кудайган тема, кангайды кыйын кылдың, эр кылдың, кармашкан жогу басынтып, мени кара жер менен тең кылдың. Каалап минер алдымдан ак куласымды буудан жок, ошо бууданымдан гана айрылдым. Кулак салар кайгыма Алмамбет чубак сыргак жок, тууганымдан айрылдым.
деп ошентип Айкөлүң күңгүрөнүп калды эме. Тегиз турган 8-ин кабылан Манас Баатыр ошондо кыйындап тиктеп калды эми. Айкөлүң карап тургандан, ашкере карап тургандан атаңдын көрүнүнүн алмаңды санап күйүнөт. Ак келтенин кароолго 8-инин баштары ошондо топчудай болуп илинет. Ой, калтылдап карап турабы кабыланды удай урабы келе түштү оңтойло. Козголбостон кайран шер ошондон ак келте менен бир койду. Аткан жерден ак келте оозунан жанын чачырап күркүрөп огу жеткени. Серпилтип 8 баатырдын ошондо баштарын жулуп кеткени. Мына муну көргөндө жеңүүгө болбойт экен деп Манастай болгон төрөнү. Коңур баябаш болуп, жалпысы Бейжиңге гана качып жөнөдү. Eyvallah.